Саламатсыздарбы, урматтуу Супер ТО телеканалынын көрүүчүлөрү, барыңыздардын кутмандуу кечиңиздер менен. Сиздер менен кайрадан амандашып жатканыма өтө кубанычтамын. Бүгүн биз кайрадан күйдүм чок берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын баштаган турабыз. Анда эмесе элди, күйөрмандарды күттүрбөй, бүгүнкү коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Менин оң жагымда турган суйкайган сулуу эжекебиз Рахат Докторбой кызы, комузчу, ырчы. Андан кийинки мырза, элге таанымал куудул Ильяс Иманалиев. Ал эми менин сол жактагымда турган жаш ырчы, аккордеончу Айбек Бактыбеков. Элге көз мончогум аттуу ыры менен таанылган Айгерим Эшим. Дагы бир элибизге таанымал ырчы Ильяс Андаш. Кош келипсиздер. Рахмат элдик. Кутмандуу кечиңиздер менен. Ырда жигит, ырда кыз, ырдаганга не жетсин. Бийле жигит, бийле кыз, бийлегенге не жетсин демекчи. Анда эмесе азыркы бүгүнкү берүүбүздү шаңды ыр менен башталсак, кандай дейсиздер? Келиңиздер анда. Сөз обону Чубак Сатаевга таандык. Ырдай жүр деген ырды. Бали, келиңиздер. Тал көрсөң кыйбай жүр, элиңде жүрсөң сыйлай жүр. Элиңден узап мен кетсем, бермегимде ырдай жүр. Жаштык жалын чагында, ойноп күлгүн жалында. Тагдыр бөлсөң арга жок, тагдырлашым тарынба, тарынба, тарынба. Көрүшкөнчө сагынба, тагдыр бөлсөң арга жок, тагдырлашым тарынба. Тал көрсөң кыйбай жүр, жаныңда жүрсөң сыйлай жүр. Жаныңдан узап мен кетсем, жал-жалым деп ырдай жүр. Бонус — бул супер фишка. Байланышын колдонобуз, бонус алабыз. Кофе ичебиз, бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз, бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз, бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз, бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз, же телефондун балансына которобуз. Бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. Жаштык жалын чагында, ойноп күлүп жалында. Тагдыр бөлсөң арга жок, тагдырлашым тарынба, тарынба, тарынба. Көрүшкөнчө сагынба, сагынба, сагынба. Тагдырым тарынба. Аккайын көрсөң кыйбай жүр, айылыңда жүрсөң сыйлай жүр. Айылыңдан узап мен кетсем, ардагым деп ырдай жүр. Жаштык жалын чагында, ойноп күлүп жалында. Тагдыр бөлсөң арга жок, тагдырлашым тарынба, тарынба, тарынба. Көрүшкөнчө сагынба, сагынба, сагынба. Кош бол эми тарынба, кош бол эми сагынба. Бали, эң сонун чыгарма, азаматсыздар. Келиңиздер эми чыгармачылыкта болгон кызыктуу окуяларга кезек берсек. Негизи эле чыгармачылыкта эмес, тойдо болобу, же болбосо сахна аркасында болобу, кандай кызыктуу учурлар өткөн сиздерде? Мен ушуну Ильяс Андаштан баштагым келип турат. Айтыңызчы. Анда алыс узабайын, алыскы жылдарга кетпейин. Жакынкы учурларда 1-2 жыл арасында эле болгон окуяны бир айтып берейин. Баягы күлкүмүштүү окуя десем да болот да, мындай. Жанакы айтып атпайбызбы, жантан бери баарылашып атабыз. Окшош аттар көп экенбиз. Ильяс Агыбай уулу, Ильяс Иманалиев, Ильяс Кудретов, Ильяс Адамов, Ильяс Абдразаков дей койчу. Анан улуу тамада байкелер бар да. Эми чынбы калппы билбейм, атайынбы же кокусунан болуп калган окуябы. Негизи баягы тойго келгенде Ильяс Абдразаков же Ильяс дагы бирдеме деп же мындай кебетеси менен сөйлөкөтмө окшоштуруп же Мирбек Атабеков деп алса дагы бир жөнүндө анан бир тойго келип эле ырдайын деп атсам Нурлан Насип деп чакырып атпайм меничи.
Анан ырдадым, анан ырдап буя Тамадов экебиз чаташалды окшойт, менин Ильяс Андаш деп, анан Тамадов экеге айттым да, мейли Ильяс Абдыразаков деп алыңыз, мейли Эрлан Андашев деп алыңыз, мейли дагы бирдеме Мирбек Атабеков деп алыңыз. Но кайдан Нурлан Насип дедим да. Ушул окуя жакында эле өткөн да менде. Анда эмесе сиздер үчүн элдикир эсимде. Келиңиз. Маэстро койду. Жайдын бир мезгилинде, адырлуу тоо бетинде, сан гүлдөр таңда өскөн, жайдары селкесинде, өзүмдү сага берем деп, өмүрдүн гүлүн тереңдеп, сүйлөшкөн күндөр эсте, тааныштын сырын тереңдеп, айгынып таңдар аткан, суюлук жылдыз баткан, калды го бекен эсте, кыйышпай көз карашкан, өзүңдү ойлоп таңда, көңүлүм сенде дайыма, азыркы шайыр жаштар, өзүңдөй болсун дайыма, жайдын бир мезгилинде, адырлуу тоо бетинде, сан гүлдөр таңда өскөн, жайдары селкесинде, өзүмдү сага берем деп, өмүрдүн гүлүн тереңдеп, сүйлөшкөн күндөр эсте, турмуштун сырын тереңдеп. Дандарандам, дандандандандарандам деп койду. Өзүс музыка. Биякта эме экинчи куплетин ырдайын десем, орусча жазылды. Яба несеп саат экен. Я в течение одного деп койду. Чок сон болуп калды, эме кылбайлыбы? Эт жок беле, шашып койгон. Эт жегиз келген. Маринад жасап койгон эмес менен, дароо ырдап салайын анда. Жаңы жазыла турчу чыгармалардын бири. Мен негизи махабат темаларына аябай кирип кете берем. Жайырларга да аябай жакынмын да өзүмчө, анан кез делимде ачуу айрандар чыгып калат да. Руслан досумдун чыгармасы. Мен сенден таза сүйүү ай күткөн элем, берилип бир өзүңдү ай сүйчү элем. Азыр сен алыстасың, кол жеткиз багыттасың, сөздөрүңө, көздөрүңө ишенип мен артыңдан калып калдым. Сөздөрүңө, көздөрүңө ишенип мен артыңдан калып калдым деген чыгарма. Мен эми чоң ырчылар менен эмес, мындай эле баягы эми студент кезде гастролдоп чыгып калчубуз. Ошол кезде эсимде 3-4 курсум болуш керек эле. Алмаз Шадаевдин концерти болуп, Таласта болгондо, баягы гастролдоп кыдырып жүрүп, анан ошого бир курсташ кызым менен чогуу баргам. Концерт бүтүп аткан экен да, мен барып калгандачы, чыгып хотя бы 2 ырдап кал деди да, кетип атышкан экен. Анан чыктым, комуз менен ушундай эле ырдап атсам микрофон иштебей калды. Анан жана Чынараны ырдаган байке бар эмеспи? Ошол микрофон кармап берип турган. Микрофон иштебей атат, өзүм күлкүм келип араңырдап атсам, микрофонду кармап мончоп кылып атат микрофон. Анан бай элдин көзүнчө комузумду токтотуп, ошондо биринчи жолу күлүп ийгем да. Мен күлсөм элдер да күлүп атат аябай. Анан уялып чыгып кетип баратсам, анан элдер кайра чакырып, кол чаап чакырып ырда деп анан 2 ырдап чыккам. Эң кызыктуу, анан күлкүлүү күнүм ошол болду деп ойлойм. Өз негизи жакшы ниет менен чыгыш керек да, үйдөн чыгып атканда жакшы ниет менен. Же болбосо эртең ойгонгондо оң жак менен ойгонуш керек. Эмнегедир ошол күнү сол жак менен же көңгөрөмөн туруп алсаң керек. Балким сиздин сөзүңүзгө кошулам мен дагы. Ильяс мырза, сизден ыр суранайын. Айжамал аттуу ырыңыз бар эле. Так, анда ырдаса ырдайлы. Иним чертип берсе, фи мижордон. Чертер. Ашымбек Мамытбеков агайыбыздын Айжамал деген чыгармасы. Биздин отундар бийлей баштады, көрдүңүзбөрбү? Көп ойло дайым өзүңдү, жалынга таштайм өзүмдү.
көңілдіш құрбым болсоң деп ай жамал уқшы сөзімді қинаба мені жарқыным життайын тоз шуалығымын қусадар болып жүремін ай жамал уқшы сөзімді көзіне түшсін башқаным убайым тарта жаш жаным кушылыр саған арналар ай жамал уқшы сөзімді дағы бір жол ай жамал уқшы сөзімді Son atkar oldu çınında. Негізінде сұрағанда сразу есте албай қаласың, бір жол болған, анда мен группада ырдачымын қыз бірақта. Ырдағам да мен. Чынде дейсіз бе? 1,5 жылда ырдағам. Жаңы информация мен үшін. Білбейді біліңіз? Жоқ. Қыз бірақта ырдап қалғам. Именно өзім жеріме барып отпайсыз, концерт қойып барсақ. Төртөз шығасыз да көйнөктөрмен, ұзын көйнөктөр киішіп қаяқты. Öyle ырдап отуп, бутумду чоңураак көтөрө алган окшойм. Такам көйнөккө, көтөрүлүп турган көйнөккө такалып калыптыр да, бутум түшпөйт жерге. Ошол жерден ителеп алгам да, короче. Бир буттап чуркап кирдим артка. Кирип чыгарып кайрамын билбексем болуп барып ырдагам. Ошол нерсе кетпейт экен азыр эстесем. Негизи андай учурлар толтура эле болот го. Күлкүм өчтү. Сахна жөнүндө айтсаңар дагы бир нерсе эске келип атпайбы? Жанакы момундай микрофондор жаңы келип атканда бизге 2007-2008-дери болуш керек. Ал кезде жанакы Омар Юрмалага барып келип, Арсен, анан мен болуп Таласка үчөөбүз концерт коюп келели деп барып калдык. Концертте Омардын айылына барып, анан баарыбызга мындай микрофон берип койдун. Анан аягында акырында сол жана Энеке бай деген ыр бар го, ошо чогуу баары ушундай да окшойт. Анан ошо Энеке байды ырдамакпыз. Анан минусту бербей калыптырбыз да. Анан сахнага баарыбыз чакырды. Мына мен досум Ильяс, мына мен досум Арсен, сиздер үчүн Энеке байды ырдайлы десе, миндискте ыр жок да. Минусун берген эмеспиз. Ал кездерде миндисте. Анан мен баягы бар сен ала калчы сенин сумкаңда да дегенден мен чуркап барып эле сумканы ачып эле мындай микрофон экенин унутуп калыптырмын да. Деген сөздөр кетти да. Баягы эмечи маттар да. Анан жантан бери даярдап койбой, анан эмне жана айтып койбойт деп элесем. Омар чуркап келип эле микрофонду оозунан качыгып атат деп атпайбы. Сахнага чыгып алып, же ырдаганымды билбейм, ырдап атсам элдер күлүп атат. Же мындай Энеке бай деген серьезный ыр го. Энеке бай. Йыгым ушундай окуялар болгон да. Микрофон десең мен дагы бир окуя эсиме түшүп атпайбы. Казакстанга концерт койгону бар, кудулар концерт койгону бар. Ошол жерде микрофон дәл сен айтканда ошондой экен да. Анан биз эми кудуларда колго кармап көнүп калганбыз го. Анан колуңда бир бела жоктой болуп эле сүйлөп бүтүп туруп, анан көнө албай койдук да. Мына микрофон болбойт экен, көнө албай атабыз деп биз жатыркып атсак, болсун сахнада сүйлөп туруп келип туруп эле. Мына микрофон мощный экен, блин деп өчүрбөй эле. Бу деп кызал. Биздин башка түрү да. Өчүрбөй эле. Сөз обону Ашыралы Айталиев атабызга таандык. Жылкычын ыры деген чыгарманы аткан. Келиңиз эми.
жайлоо жүргөнүм, эриктим жылкы кайтарбай кайдасың келчи сүйгөнүм. Эриктим жылкы кайтарбай кайдасың келчи сүйгөнүм. Жылкоттой чөптүн түрлөрүн, мен жыттайм жыпар гүлдөрүн, санадан такыр чыкпайсың ай, сагындым сени сүйгөнүм. Санадан такыр чыкпайсың ай, сагындым сени сүйгөнүм. Мен жылкычы сен чабан, кыйкырып тодон үн салам, өлкөбүз үчүн иштейли өркүндөгөсүн нур заман. Өлкөбүз үчүн иштейлиң ай, өркүндөгөсүн нур заман. Өркүндөгөсүн нур заман. Баракелде. Живой баары жакшы, Оода. Фонограмма. Жанды ырдаганга эмне жетсин, Фонограмма бир жылдары аябай өнүгүп кетип, азыр живойдо кыйналбай атасыңарбы? Ада эмесе кезекти Айбекке берели. Келесиранан сиздер үчүн Бекборуев агабыздын Аселдейин менен жакшы чыгармасы бар эле тартуулап берейин. Каалап коңуздар. Он жаккандай мен сени сүйөм. Сонун. Эң сонун чарма. Негизи ырчылар силерге сонун, мындай тойлорго чакырганда барып туруп эле 2-3 ырдап туруп эле акчаңарды алып кете бересиңер го. Ошону элдин баардыгы айтат да, бирок ар жагын эч Оода. Ар жагын Аржагында тотал трагедияны эч билбейт. кудулардыкы же болбосо алып баруучулардыкы кыйын да. Тикеңен тик 5 саат той бүткүнчө ошол жерде какшап кечке турасың, тойдун ээсине жаман көрүнөсүң да, анан тойдун аягында кетесиң го. Эсептешип бүткөндөн кийин мени жөнөтүп койсо жакшы болот беле дегендей болду. Башты жерге салып дебейсизби? Улам эле тойдун ээсине барып неме кылайын дедим эле деп эле. Баягы айтышат го, тамаданы когор же бичини когор же ырчыны койгор депчи. Мен ушул той системасында жүрө берип, бир дагы жеңил жумуш тапкан жокмун да. Тамада да болобу, бичи да болобу, же жөн эле тамаданын менеджери болобу, баардыгы эмгек экен да. Жеңил жумуш жок экен да. Азыр мен оюндун шартын түшүндүрбөйм сиздерге. Мен бул жака барып, Өзүңүз нерсе алып түшүнүп келем. аласызбы? Түшүнбөсөң сыйпалап кал. Таппай калсаң сыйпалап кал деген. Келиңиздер. Кайсы жактан баштайын? Оң жактанбы же сол жактанбы? Айырмасы жок. Кудулбай келсиздер. Оң жагынан баштай бериңиздер. Анда катарынан эле кетели. Келиңиз. Эмне кылышым керек? Менин колумда азыр калпак турат, Бул калпак боюнча сиз ырдашыңыз керек. Ушул калпак деген сөз болуш керек ошол ырдын ичинде. Макул. Анан сиз тапкычтан биз эсептеп турабыз, 1, 2, 3, 4. Ак калпагын булгалаган араңарда бирөө бар, атын айтпайм бирөө бар. Бали. Сонун. Келиңиз, мага бере бериңиз. Кийинки кезекти берели азыр. Ар бирибизге бөлөк инструментпи? Буюм. Инструмент дедим, буюм. Раза калпак ойнонуп отурсаң кетип калды го. Келиңиз. Сизге атайын. Жөндө кандай ырлар бар экен эми? Таппай калсам эмне болот? Ошону айтпай. Ырдай албай калсам. Таппай калса Таппай калсаңыз отуп чыгасыз. Шартын анда бул жактагылар коюп берсин анда сизге. Таппай калсам эмне кылайын, ошону айткыла. эмне кыласыңар деп койчу. Просто Карма алып турсуз деген кой. Шартын биз коюп берели анда таппай калса. Ошентели. 1, 2, 3,
4. Беттин көркү нур менен, белдин көркү кур менен, беттин көркү нур менен, ай белдин көркү кур менен, бүсүгөн сулуу мөлмөлүм ай белгилүү болсун ыр менен, бүсүгөн сулуу мөлмөлүм ай белгилүү болсун ыр менен. Бали, биле турбайсызбы? Эске түштү. Сонун, кийинки кезекте улантабыз эми. Жөжө ала келесизби? Мен сол жактын аягынан баштагым келип турат. Мазелдин бир чыгармасы бар эле го, туфли дегенчи, бирок кандай экенин унутуп калдым да. Ырдын өзүн таптым да, бирок кандай эле ырды алганын эстей албай атам да. Эсептеп туралы, я. 1, 2. На лабутенах, я и восхитительных штанах. На лабутенах, я и восхитительных штанах. Жарайбы? Жаратабызбы, я? Жаратабызбы? Конечно. Жараттыганда. Назелдики бирок туфли, кыргызчасы. Келиңиz. Келчи жаным жагалы, өйүбүзгө толтурам, ачып отуралы, кайрылгандын ордуна. Бали, сонун. Чындын да кыйын экенсиздер аябай. Таап атасыздар. Тадам. Буга ыр барбы? Беков төлөгөн сынган кылыч жаздырдык. Бул кылыч. Буга кандай алып табасыз эми? Аны эми сиз ойлонуңуз. Кана эсептебейли 1, 2. Келиңиздер. Жүрөктүн жүрөгүн атып алып, жүрөсүң катып алып, илген кылычтай мелтиреймин, ширеңди татып алып, ширеңди татып алып. Көкөлөп учканың эми кандай, көңүлгө батып алып. Бали, эң сонун. Рененди койду. Махабаттың басылбаған, қызыл гүлім açılбаған, бар чындығын жашырбаған, қош жүрек ай қошылбаған. Мен қайрылып келем бүгін, саға қандай шенем гүнім, сыйла берген көз мончоғым, көзгө түштү сенде мурун. Көз мончоғың қолыңдағы, көз мончоғың үзіліптір, қарағат көздеріңі, көрбөгөндөр қызығыптыр. Маға деген чын көңілің, эми кимге бурулуп тур, көз мончоғың қолыңдағы, көз мончоғың үзіліптір. Саға жан жиналбасам, кайгы мұңды жеңалбасам, биз кезиккен жерге жаным, сагынганда кел аркачан, жетпедим өзүңдү самап, сүйүкпүз сакталып калат, эми унутуп баратканда, көз мончоң эсиме салат. Көз мончоғың колуңдагы, көз мончоғың үзүлүптүр, карагат көздөрүңө, көрбөгөндөр кызыгыптыр. Мага деген чын көңүлүң, эми кимге бурулуптур, көз мончоғың колуңдагы, көз мончоғың үзүлүптүр. Яман тыйдың да кайт. Жаман шаштык го. Ушунун клибине мен Картошка бас экен да. Телефондон көп көрөм да, ушул клибин көп көрөм да, мындай жестко туруп алып ырдагансың го, мен көрүп алды ойлойчумун. Жестко туруп алып дейм. Мушташканда жаман мушташат болуш керек мындай туруп алып туруп, мындай уверен, мындай башкача мындай мушташа тургандай туруп алып ырдагансың го. Сону чыккан. Сону чыккан. Мага жагат да, кайра көрөм. Менин билишимче, сиз интернет желесинде Папалям аттуу ыр менен баштагансыз, таанылгансыз. Ошону сизден суранбайлы анда. Папалям. Синий трактор едет там. Алырларды жакшы билебиз. Чогуу ошордойсуз. Бала бакырастын баардыгы жаткыра билет.
точно билебиз аларды. Кыргызчасы. Кыргызчасы. Так, анда кызыктуу. Можешь турасың да? Акапелла кеттик. Талалар аркылуу көк трактор жөнөдү, эл ата тартында бири ырырдап, балакай гана тап, ойлонуп көрөлү, ким экен артында бул ырдырдап жаткан. Синий трактор едет к нам, у него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, пробуй отгадай, кто же песенку поет. Муну негизи үйдө эжем баласына эле ырдап көрсөтүп коеюн деп, ырдап TikTokко салып койсом, TikToктон миллионго чейин жетип кетти. Сизге элге таанымал ачуу айран ичели деген ырыңыз бар эле. Ошону сураналы сизден. Ачуу айран болсо ачуу айранды ырдайлы. Негизи бул чыгарманы күнүнө 5-6 жолдон ырдап турам. 5-6 жол ырдабай калсам башка ачуу айран болбой калат. Баягы биз тамашалап айтып калганбыз, ден соолукка пайдалуу чыгарма депчи. Мукан агайыбыздын Ак кеме кино тасмасына атайын жазылган чыгармасы. Сейдахматтын ыры ачуу айран ичели деп биз өзүбүз өзгөртүп алганбыз да. Адыр-адыр тоолордон айгыр минип түшөбүз, дүйнөдө не кызык, ачуу айран ичебиз, ачуу айран ичебиз. Агайым, ачуу айран ичебиз, ачуу кефир ичебиз. Проюш. Ар тарапты аралап, кең жайлоого барабыз. Кымыздарын аяшса, чийки судан ичебиз, арыктан суу ичебиз. Агайым, арыктан суу ичебиз, чийки судан ичебиз. Дагы бир жолу проюш. Gülдөр уктай чүдүрүмдү жамынып, түндөр уктай чолгон жылды сагынып, кирпигиңден чүдүрүмдү сөдөрүп, мен уктабайм түндө сени сагынып, кирпигиңден чүдүрүмдү сөдөрүп, мен уктабайм түндө сени сагынып. Окугачы ыйлап жазган катымды, сен көрбөчү көздөн аккан жашымды, мен сүйүүнүн кай жеринен жаңылдым, карагаттай көздөрүңдү сагынып, мен сүйүүнүн кай жеринен жаңылдым, карагаттай көздөрүңдү сагынып. Берүүбүздүн акыркы соңунда мен ыр кезегин Рахат айымга бергим келип турат. Келиңиз эми. Сыймык Бейшекеев агайыбызга таандык. Сөзү обону Жакшынак айым деген чыгарманы аткарып берели. Кабыл алыңыздар. Сөзүн далайдын, суулары да яккан, күндү самаймын, сезимим жыргап, гүлүңдөп жүзүм, сени алып келчү
үчүн ай жолду караймын жакшыны атайым жарык деп элесиң жан дүйнөм эле бай неге жеңесиң жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң ай качан келесиң кантейин күткөн кездердин көбүн каалабайм сенден өзгөнүн демин карагым келип караның издеп карайып барат ай көздөрүм менин жакшыны атайым жарык деп элесиң жан дүйнөм эле бай неге жеңесиң жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң ай качан келесиң сүйгөнүм бүттүм туш алып деги сүйүүсүз жашап утабыз нени кубаты сыйкыр үмүтүм элең кучактап алдың ай кусалык мени жакшыны атайым жарык деп элесиң жан дүйнөм эле бай неге жеңесиң жашыл жарык нур жаган жол менен качан келесиң ай качан келесиң качан келесиң ай качан келесиң башынан аягына чейин жанып кетти го. ошондойго аягынан ой мына ушинтип убакыт учкан куш демекчи берүүбүз да соңуна келип жетти. Келип бергениңиздер үчүн ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Эч качан оорубаңыздар, аарыбаңыздар, каарыбаңыздар. сиздердин жалпы жамаатыңыздарга да рахмат, чоң рахмат. ийгилик жумушуңуздарга сиздерге Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздер менен коштошпойм. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.